Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID 2016 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын аймагында 4 жылдык келгиле окуйбуз долбоорун ишке ашырып келет. Ал буга чейинки бирге окуйбуз долбоорунун жетишкендиктерин жана иш аракеттерин улантууга багытталган. USAID'тин келгиле окуйбуз долбоорунун максаттары төмөндөгүдөй. Башталгыч класстарда китеп окууну үйрөнүүнүн методикаларын мыктылоо. Башталгыч класстардын окуучуларынын китеп окуу жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө түрткү берген. Сапаттуу материалдардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн китеп окуу маданиятын өнүктүрүүгө багытталган күч аракеттерине колдоо көрсөтүү. Долбоор өлкө боюнча 900 мектепти камтыйт. 400 улуттук тренер дайындалып, алар өз кезегинде башталгыч класстардын мугалимдеринин, мектеп директорлорунун, алардын орун басарлары менен китепканачылардын кесипкөйлүк чеберчилигин жогорулатып, 1-4 класстарды китеп окууга үйрөтүү жаатында алган билимдерин мыктылашууда. Окуунун көп түрлөрүн колдонобуз. Хордук окуу, жаңырык окуу дегенди балдар билишпейт. Окурмандардын телефонун колдонобуз. Жупташып окуйт бизде балдар. Топтошуп дагы иштерди алып барабыз. Мисалы үчүн окурмандын телефону балдар өзлөрү окуганын өзлөрү телефондон угуу менен окуп түшүнүүсү жакшырып атат. Көркөм окуусу да жакшырат мында. Себеби бала окуганын кайра угат да. Келгиле окуйбуз долбоору ар бир баланын өзгөчөлүгүн эске алуу менен компетенттүү мамиледе үйрөтүүнүн заманбап ыкмаларын тартуулайт. Бардыгы 10 окутуучу модуль иштелип чыккан. 5 негизги окуу көндүмдөрү: табыштык кабыл алуу, алфавит менен таанышуу, сөз байлыгы, шар окуу, окуганын түшүнүүгө багытталган. В этих модулях содержалось большое количество практического материала. И каждому учителю было предоставлено право выбрать то упражнение, то задание, которое актуально на этом уроке, которое действительно поможет ребенку понять изучаемый материал, продвинуть его в изучаемом материале и добиться высокого результата в процессе обучения учителю, именно учителю. Калган 5 модульдары төмөнкү педагогикалык темаларга арналган. Инсанга багытталган окутуу, калыптандыруучу баалоо, кайтарым байланыш, башталгыч класстар үчүн кошумча окуу материалдарын классификациялоо, окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн ата-энелерди жана коомчулуктарды тартуу боюнча тренинг материалдары даярдалды. Балага болгон мамиле, балага кандай мамиле керек, канткенде ошол ар бир окуучунун мындай көңүлүн калтырбай, колдоп, анан мүмкүнчүлүгүн ачып, башкалар менен иштегенге, ошол жерде өзүн эркин сезгенге жардам бере турган модуль. Бул модуль бир эле бул долбоорго эмес, негизи келечекте бул Кыргызстандын мугалимдерине мындай өзүнүн пайдасын бере турган, балдарга пайдасын бере турган, негизги билим берүүгө салым кошо турган модулдардын бири болот деп ишенем. Долбоор баш аягы 7000ден ашуун башталгыч класстардын мугалимдеринин жана усулчулардын, 1,5 миңден ашуун мектеп мүдүрлөрү жана окуу бөлүмдөрүнүн башчыларынын, ошондой эле 900гө жакын мектеп китепканачылардын билим деңгээлдерин жогорулатты. Улам ар бир модулдан өткөн сайын кийинки натыйжа мурункудан өдүрөөк болгондугун байкап. Баягы балдардын көзүндө күйүп жанган балдардын эле эмес, ошол башталгыч класс мектебиндеги окуучу мугалимдердин дагы окууга өзүнүн ишине болгон, ишмердүүлүгүнө болгон мамилесинин өзгөргөндүгү, кызыгуунун артып жаткандыгы ошол биз жер-жерге баргандагы маектешүүдө өткөн сабактар, иш-чаралардын натыйжасында берген жыйынтыктын аркасында көрүп жатабыз. Долбоордо билим деңгээлин жогорулатуу өзгөчөлүгү дидактикалык материалдары менен камсыздоо. Тренерлер тарабынан 10 модульдун ар биринен соң машыгуучулардын сабактарына байкоо жүргүзүү жана мугалимдер менен пикир алмашуу болду. Окуучулардын ийгиликтерине көз карандысыз изилдөө, эгра баалоо жүргүзүп турат. Усулдук уюмдар жаңы мугалимдер арасында инновацияны жайылтууга көмөктөшөт. Долбоордун жыйынтыктарынын туруктуулугун камсыздоо үчүн педагогикалык жогорку окуу жайларда окутуучуларга жана студенттерге кошумча тренингдер өтөт. Натыйжасы азыртадан билинүүдө, анткени китепканадагы китептер азыр бая тизмектелип тура бербестен балдардын өзүнүн ыктыяры менен барып алып окуп турганын биз байкообуз азыркы мезгилде. Башталгыч класстардын окуучулары мектептердеги китепканаларга өзгөчө кызыгуу менен бара баштаганы кадыресе көрүнүшкө айланып жатат. У меня было 20, теперь вот поверьте, вот здесь вот больше 200 деток записано. Это начальная школа.
Долбоордун алкагында министрликтин жумушчу тобу кошумча окуу материалдарын классификациялоо куралын иштеп чыкты. Долбоор кыргыз жана орус тилдери үчүн электрондук сөз эсептегич түздү. Бул куралдар китептерди классификациялоодо жана кошумча окуу үчүн жаңы тексттерди түзүүдө колдонулат. Басылып чыгуу жана кайра басылып чыгуу үчүн сунушталган классификацияланган китептер даярдалып, максаттуу мектептердин китепканаларына тапшырылат. Бардыгы 1,2 миллион нуска. Балдар адабияты кыргыз жана орус тилинде китеп деңгээл белгиси менен таратып берилет. Текст книги вводится в этот калькулятор, и прям сразу же вырисовывается количество слов, количество сложных слов, количество новых слов, количество слишком длинных слов, и определяется, для какого возраста, для какого класса. Китепти классификациялоо куралдары басып чыгуучу адистерге иштеп чыгууга, ал эми китепканачылар, мугалим жана ата-энелерге ылайыктуу китепти тандоого жардамдашып, окуучулардын окууга буйрун кызытат. Долбоор окуу маданиятын өнүктүрүүгө, ошондой эле окуу процессине ата-энелердин жана коомдун катышуусуна чакырып үгүттөйт. Жайкы лагерлер жана ар түрдүү класстан тышкары окуу иш-чаралары мектеп, район, область жана улуттук деңгээлде өтүп жатат. Ата-энелер балдары менен бирге окуп, сүрөт тартып, өздөрү китеп жасап, мелдеш сынак жана спектакльдарда катышып жатат. У нас большие ожидания, да, от данного проекта, потому что проект, он не только учит навыкам чтения. Я думаю, что данный проект, результаты данного проекта, они повлияют в целом на обучение наших детей и на других уроках, потому что данный проект, он, я думаю, не только научит читать, он научит наших детей еще думать, логически мыслить.